Жабаров Садыр Нуркожоевичке кайрылабыз. Урматтуу президент, урматтуу Садыр Нуркожоевич, депутаттарга дагы бир жолу айтып кетем, кайрылдык. Натыйжа чыккан жок, ошон үчүн сиздерге кайрылабыз. Ушул казино кумаркана маселесин токтотуп бериңиздер. 2011-жылы ушул маселени энелер Ала Тоо аянтына борбордук аянтка чыгып, көз жашын төгүп, ыйлап токтотушкан. 2012-жылдын январь айынан баштап кумарканаларга, казинолорго тыюу салынган. Былтырдан баштап бир топ адамдар ушул кумаркананы баштайбыз деп келатат. Саламатсыздарбы, урматтуу клуб кыргызча баракчасынын жалпы көрүүчүлөрү. Биз азыр Ош шаарынын мэриясынын алдында турабыз. Бул жерде чогулгандар ошол Кыргызстанда казино ачылышына каршылыгын билдирип чыгышты. Тактап айтканда, жакында 11 майда кабыл алынган оюн зоок мыйзам долбоорунун кабыл алышына өздөрүнүн каршы пикирин билдирип чыгышууда. Биз ошол жерден цифр алып беребиз. $200 000 уткуруптур. Башын кармап жүрөт эмне кылабыз деп. Баарыңыздарга маалым болгондо 2019-жылы Тамирлан Алиев деген биздин жаран өз жанына кол салган. Ушул кумарканалардын айыбынан. Жана мындай историялар көп, миңдеген. Мындай ойлонуп көрөлүчү. Ошко кумаркана керекпи? Айтыңыздарчы. Жок, кереги жок. Кыргыз элине кумаркана керекпи? Казино керекпи? Жок. Кыргызстанга казино керекпи? Жок. Кереги жок. Биздин ушул көз жашын төккөн энелерге казино керекпи? Үй бүлөлөргө казино керекпи? Биздин балдарга, келечек муунга казино керекпи? Кереги жок. Президент баш болуп, өкмөт башчылары баш болуп, депутаттар баш болуп айтып атышат, казино бул жаман нерсе. Кыргыз жарандарына тыюу салабыз. Эмнеге? Себеби казино деген бул жаман нерсе. Анда эмнеге биздин Кыргызстанга келген конокторго казинону ачып беришибиз керек? Ошол жаман нерсени эмнеге кыргыз эли ошол конокторго ачып бериш керек? Бул чоң бир маселе. Кыргыздар, кыргызстандыктар мындайга эч качан барган эмес. Biz konuklarını sıylaganбыз, урматтаганбыз, төргө отургузганбыз конокторубузга. Экинчи маселе. Бюджетти толтурабыз деп атат. Орто эсеп менен $20 миллион түшөт экен. Прогноз боюнча. $20 миллион деген доллар деген акча бул казынага мындай бир кичинекей эле бир өтө кичинекей эле бөлүгү. 1% да болбойт. 1% да болбойт. Мисалы, Максим Бакиев. Тоңдурулган, уурда калган акчасы $200 миллион экен. Биздин бир президенттин баласынын уурдаган бир бөлүгү $200 миллион экен. Ошону ойлонуп көрсөңүздөр, Кыргызстанда коррупциянын деңгээли кандай, масштабы кандай. Бир эле адам ошондой $200 миллион ала турган болсо, анда Кыргызстан боюнча коррупциянын деңгээли кандай. Biz көп ойлондук, кандай альтернатива берели, кандай сунушту берели бюджетти толтуруу боюнча. Карап көрсөк, бирок эң бир натыйжалуу сунуш бул коррупцияны токтотуу. Ошол эле. Кыргызстандын келечеги элинде, Кыргызстандын келечеги өзүнүн жаш чыгаан инсандарында. Ошол жаш чыгаан инсандар Кыргызстанды өнүктүрөт. Казино эмес. Тескерисинче, ошол чыгаан инсандарды казино жок кылат. Ар бириңизде, ушул жерде турган, ар бириңизде тууган, тааныш, кошуна, болоң бар. Казинодон жабыр тарткан. Билесиздер, угуп жүрөсүздөр. Бүгүн ушул жерге Кыргызстанды сүйгөн, Кыргызстанга күйгөн, жүрөгүндө Кыргызстанга сүйүү толуп турган адамдар келди. Үйдө отура алган жок. Чыгып, элдин үнүн жеткизгени келишти. Силерге чоң алкыш. Акыркы айтып кете турган нерсе.
урматтуу президент, урматтуу депутаттарды биз ел шайлаганбыз. Биз президентке, депутаттарга аманат кылып, өзүбүздүн үнүбүздү бергенбиз, өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды, укуктарыбызды коргоого бергенбиз. Айрым депутаттар айтып атат, мен жеке оюм боюнча казиного каршы эмесмин деп атат. Бирок бул жерде эки маселе бар. Депутат деген киши бул бир эле өзүнүн оюн коргобойт, өзүнүн оюн айтпайт. Депутат деген адам бул өзүнүн шайлоочуларын эң негизгиси. Ошолордун үнүн уктуруш керек, ошолордун укугун коргош керек. Ошол вазифаны, ошол түздөн түз милдетин аткарыш керек. Мен аны көрбөй жатам азыр. Ошондуктан сөздүн жыйынтыгында, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу президент, биз бүгүн ушул жерде чогулгандар сизге 3 талап менен, кайрылуу менен, өтүнүч менен келдик. Биринчиси, азыркы ошол казино кумарканаларды ачуу боюнча мыйзам долбоорун артка кайтаруу жана сиздин иштөө мөөнөтүңүздө сураныч бул маселени көтөрбөө. Экинчиси, бинардык опцион деген бар экен. Ошол да кумаркананын башкача бир түрү. Ошол бинардык опциондорду, онлайн букмекерлерди, онлайн казинолорду Кыргызстандын аймагында иштетпөө жана кылдаттык менен көзөмөлдөө. Үчүнчү кайрылуу, Ош шаарында Кыргызстан боюнча, угушубуз боюнча подпольный көмөскө казинолор бар экен. Былтыркы баягы 2019 жылкы Тамирлан Алиевдин окуясы бул далил. Ошол көмөскө казинолорду, кумарканаларды жауып, көзөмөлгө катуу алганда суранабыз. Акыркы учурда Садыр Нуркожоевич абдан жакшы демилгелерди колдоп келатат. Мына жакында эле мугалимдердин айлыгын көтөрдү. Ага 300 миллион доллардан ашык акчаны сарптады. Буга чоң рахмат. Менин туугандарым, менин эжем дагы мугалим. Садыр Нуркожоевич шайлоодо преференциалдуу деген системаны киргизди. Мурун партияда эң алдыңкы тизмеде байлар болгон болсо, азыр эл тааныган, эл ишенген адамдарды ошол партиянын ичинен, тизмеден тандаганы мүмкүнчүлүк бар. Ошентип мына Нуржигит Клуб Кыргыз баракчасынын көрүүчүлөрү, биз азыр Ош шаарындагы шаардык мэриянын алдында турабыз. Бүгүн бул жерге чогулгандар ошол Кыргызстанда казинонун ачылышына, тактап айтканда оюн зоок мыйзам долбоорунун кабыл алышына өздөрүнүн каршылыгын билдирип чыгышты. Биз менен болуңуздар. Ошого урматтуу президент, дагы бир жолу өтүнүч, бул маселени өзүңүз көзөмөлгө алып жабыңыз. Чоң рахмат. Азыр эми уруксат берсеңиздер, ушул бүгүнкү жыйындын форматы боюнча, ушул бүгүнкү жыйындын тартиби боюнча сөз айтып кетели. Биз бул жерге саясий маселе менен келген жокпуз. Биз бул жерге бийликке каршы келген жокпуз. Же депутаттар кетсин деп келген жокпуз. Биз бул жерге ушу кыргыз элинин кумарканаларга каршы болгон позициясын уктурганын келдик. Ким ушул жерден, катышуучулардан, же болбосо спикерлерден казино темасынан, кумаркана темасынан сырткары чыга турган болсо, ал бизден эмес. Анда биз микрофонду алып сөздү бербейбиз. Бул ишараны мен өзүм жоопкерчиликти алып, катты мэрияга берип, УВДга берип, бул жакта мэрияга өкүлдөргө кирип бергем. Ошондуктан жоопкерчиликти мен алам. Ошончулуктан ким ушул темадан четке чыга турган болсо, ошону катуу түрдө эле мындай четтетебиз. Себеби бул биздин ушул жерге келген адамдардын жана теманын сыртына чыккан болуп эсептелинет. Башка көйгөйлөрдү көтөрбөйбүз, саясий темаларды көтөрбөйбүз. Тынчтык акциясына келдик. Кыргыздар маданияттуу ушундай жолугуп, элдин үнүн уктурганы кудуретибиз жетет. Чоң рахмат. Саламатсыздар. Менин атым Анарбек Атаганов. Мен бул жерге эмнеге келдим? Биз жанагы магазинге барганда машина менен бензинди, российский бензинди куябыз.
акчабыз Россияга кетет. Продукты алганда деле товар жок дегенде 10% Кыргызстандан чыгат да. Калганы бүт Россия, Казакстан, Китай. Даже төшөккө жатканда просто китайский биздикичи. Эми мен муну эмнеге айтып атам? Акча Кыргызстандан чыгып атса, Кыргызстанга кантип келип атат бул акчачы? Мигрант аркылуу. Мигрант аркылуу келгенде, мигранттар ким? Кээ бирлер мигранттардын уже российский гражданствосы бар. Бирок үй бүлөсү бул жерде. Бирок азыр Кыргызстанда казино ачылганда биз ал жерге бара албайбыз. Бирок биздин мигранттар бара алат. Эми бул акча үй бүлөлөргө жетпей, казиного кетип калыш мүмкүн. Анткени алардын арасында казино ойноп, уттуруп, бүт баары жок болуп, айласы жок Россияга кетип калгандар бар. Аларга үчүн бул шанс болгон да. Эми биз кайра казинону ачалы деп атабыз. Ачылса, алардын арасында гарантия жок да, жалаң Дубайдан бай келет, же Америкадан келет. Ошо биздин эле кыргыздар российский гражданство менен эле келип эле ойнойт. Ал туура эмес нерсе. Биз негизи ушул акцияга чыкканыбыз негизи туура. Ал элдин көйгөйү. Ошон үчүн ошону айткым келди да. Рахмат. Чоң рахмат. Бул жерде биздин ушул урматтуу кыздар жүрөт, энелер жүрөт, урматтуу жаштар жүрөт. Сиздер дагы оюңуздарды бөлүшүп кеткени чакырам. Келиңиздер. Бул жерде саясий маселе жок. Эч кимге мындай жамандык каалабайбыз. Бирок өзүбүздүн ушул жүрөктө болгон маселени көтөрүп айтабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү ушул тынчтык митингдин катышуучулары. Менин атым Дастан. Мен дагы казиного каршымын. Эмне себептен? Эми казинонун жамандыгын баарыбыз эле билебиз. Анын казинодон тапкан акча бирке болсо, бирок баягы арам тамактан баары тамагыбыз берекелүү болбой калышы мүмкүн. Ошол нерсе эң мындай кыжаат кылган нерседен бири. Андан сырткары бул мындай деп атышат азыр. Кыргызстандын жарандары ал казиного катыша албайт деп. Бирок биз бүгүнкү күндө билебиз. Эгерде кичине акчаң бар болуп туруп, казинонун ээсине барып туруп, мен казино ойногум келип атат, мага казино киргенде уруксат бер десе, казинонун ээси ал бизнесмен, ал мындай ойлонот да, ал казинону ачканын себеби акча табуу болгон. Кантип акча өзү келип аткан болсо, суранып аткан болсо, сен киргизбей коесуң. Бирок бизде коррупция аябай өрчүгөн. Ошондуктан биз бүгүн кепилдик жок бизде. Казиного Кыргызстандын жаранында кирбей калышы мүмкүн жөнүндөчү. Ал мындай пока механизмдери толук кандуу иштеп чыккан эмес. Ошондуктан бизде кепилдик жок, Кыргызстандын жарандары ал жака кирбей коюшу дагы. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, кайрылуу сизге. Ушул мыйзамды артка кайтарыңыз. Бул мыйзам долбоор бизге керек эмес. Ошол 20 миллион акча долларды биз баш жактан да тапсак болсо керек. Бирок мындай жол менен эмес. Сизден сураныч, мындай жол менен кылбайлы. Ондан сырткары, урматтуу депутаттар, экинчи окууга кирет жакында. Ошондо сиздерден сураныч, ушул оюңуздардан кайтыңыздар. Бул казино бизге керек эмес. Кыргызстанга казино керек эмес. Мен ушул дагы жолу президентке кайрылып элем, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бул мыйзам долбоордун артка кайтарыңыз. Бул керек эмес. Андан сырткары онлайн казино турат. Онлайн казинону көзөмөлдөө практически невозможно бүгүнкү күндө. Практически невозможно. Налог топтойт, налог топтобойт ал жактанчы. Это тоже почти невозможно. Ага окшогон механизмдер толук кандуу иштей элек. И ал нерсе бизге да кереги жок. Ошондуктан бул жакта келгендерге чоң рахмат. Биз казиного каршыбыз. Рахмат чоң. Чоң рахмат, урматтуу катышуучулар. Урматтуу акциянын катышуучулары, мен да өзүмдүн оюмду билдирип койгум келип атат. Мына 55 депутат кол койду деп атпайбы? Ушул 55 депутатты биздин ар бир депутаттын 15 миң, 20 миң, 30 миңден шайлоочусу болсо керек. Депутат бул элдин өкүлү деп саналат. Элден мандат алат. Мандатты берген эл. Элге келип, ошо добуш берерден мурун эл менен кеңешип, ушундай маселе коюлуп атат. Кыргызстанда бюджетти толтуруш үчүн деп элден сураш керек болчу.
Ошон үчүн булардын элден сурабай ал жерден добуш бергени бул жараксыз. Бул эч кандай мыйзамга да сыйбайт, элдин оюн билгизген депутаттар эмес. Бул биринчиден. Анан экинчиден мен урматтуу пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын бир сөзү бар. Эгерде сен өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө, бир тууганыңа кааламайынча сенин ыйманың толук болбойт деген. Мына биз Кыргызстанда казинону ачып атышат. Ага кыргыз элин, кыргыз атуулдарын киргизбейбиз деп атышат. Бирок ошол эле казиного биздин мусулман бир туугандар кириши мүмкүн. Мусулман эмес деле башка диндегилер кириши мүмкүн. Натыйжада ошол казино ойногондордун үй бүлөсү талкаланып, көп жамандыктар чыгат. Бул жамандыкты биз өзүбүзгө каалабаган жамандыкты бирөөгө каалап жатабыз. Бул ата пайгамбарыбыздын айткан сөзүнүн логикасына туура келеби? Келбейт. Биздин ыйманыбыз толук болбой калат. Кыргызстанда мисалы үчүн мына өзүң айтып кеттиң, 20 миллион акча киреше болот экен. Мисалы үчүн бир жылда 200 миллиард сом бюджетке түшсө, анын 20 миллиону бул баягы орустар айтмакчы капля в море дейт. Ушу менен биз баягы бир карын майды бир кумалак чиритет дегенде, ошол казинодон тапкан акчаны биз баягы пенсия, пособия жумшап, арам акчаны биз элибизге берип атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз динди жакшы түшүнгөн адамсыз. Мен ишенем, ушул депутаттардын чыгарган немесине сиз өзүңүздүн ветоңузду коесуз, муну өткөрбөйсүз деп. Бул нерсенин артында көптөгөн кырсыктар турушу мүмкүн. Арам акча эч убакта жакшы нерсеге алып келбейт. Ошон үчүн дагы бир жолу улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүз биз сизге ишенебиз. Сизди эл шайлаган, сиздин жасап аткан иштериңизди биз бардыгын толук колдойбуз, реформаларыңызды колдойбуз, айлыктарды көбөйтүп атасыз, пенсияларды көбөйтүп атасыз, кумтөр кенин алып бердиңиз, мына Кыргызстанга иштеп атат. Ушул сизден өтүнүч, кыргыз элинин атынан, Ош шаарынын элинин атынан ушул депутаттар кабыл алган мыйзамдын биринчи окуусунда эми экинчи окууга өзүңүз жалгыз эле чечип вето коюп коюңузду суранабыз биз. Чоң рахмат аксакал, чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах субхану ва тааlanын сиздерге тынчтыгы, ар дайым үй бүлөңүздөргө береке болсун. Кыргызстаныбыз тынч болсун, мекенибиз тынч болсун. Мен жеке үй бүлөмдүн атынан, өзүмдүн атынан мен келип ушу бийлик башындагы төбөлдөргө кайрылгым келди. Ким ушул мыйзамды алып чыгып кабинет министров ошолор аркылуу бул өзү министрлердин деле президенттин деле идеясы эмес. Кимин идеясы экенин эл бардыгы эле билип калды. Башка бирөөнүн колу менен элдин келечегине, элдин ушул мекенибиздин бюджетине дегендей кампасына арам акчаны киргизгени катат да. 2 миллиард акча түшөт экен бизгечи. Биз ошол 2 миллиардсыз эле акчасыз жашап жүргөнбүз. Биз ачкачылыкка чыдайбыз. Бирок ошого окшогон арам оокатка, арам кирешеге биз чыдабайбыз. Мен элдин атынан
бул мамлекеттин азыркы чыныгы жоопкер адамы Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылам. Бул сиздин колуңуз коюлгандан кийин, анан кийин ишке аша турган нерсе. Мына депутаттар биринчи эскерте кете турган сиздерге ошол макамды эл берди. Ошону унутпайлы. Менин жеке аброюм, менин баягы кнопка баскычтар бар ал жердечи. Кнопканы басканы бул менин деп ойлобоңуздар, бул сиздер. Ар бир баскан кнопка жашылыбы, кызылыбы, колдойсуз, колдобойсуз деген. Ал элдин кнопкасы. Силерди канча адам аркаңардан 4000, 5000, 10000, 20000 адамга чейин колдоду. Ошол 20000 адамдын сиздерге кирип, бир күн убактысын берип, барып, шайлоого катышып, жумушун башкасын таштап, мында кирип, бюллетенге сызыкты коюп, галочканы коюп, сиздерди шайлап берди. Ошону актаңыздар, ошону ойлонуңуздар, мен элдин аманаты менен басып атамын деп. Ал сиздин акчаңыз кетсе, кеткендир. Балким акчаңыз кеткендир, канча миллиондогон. Бирок эл сизге бир тыйыныңызды албай туруп шайлап берди. Сиздин кетсе, акчаңыз агитаторлорго айлык берип кетирдиңиз, бирок ошону актаңыз. Эл өкүлдөрү, ол эл өкүлү болуп сиздер биздин атыбыздан бардыңыздар ошол жерге. 90 депутатка аманат. 5 жылдын ичинде кандай закондор өтүп, ошол закон канчалык деңгээлде, канча процент иштеген болсо, кимге зыян берип, кимге пайда берген болсо, кыяматта жооп бересиңер. Эми бир туугандар, Садыр Нуркожоевичке мен акыйкы мынандай чыныгы кайрылуум. Мына мен керт башым менен сизди колдогом. Мага окшогон диндар, ибадатка бекем, кыяматта Алланын алдында шерменде болбойн деп, бала чакамды адал менен багайын деп, ушул кичинекей мекенибизде, Алла берген ушундай бир тунук мекенибизде, миллиард, миллион, триллионго алмашпай турган, бул дүйнөдө эч бир өнүккөн мамлекеттин байлыгына алмаштыргыс Кыргызстаныбыз бар. Ошол Кыргызстаныбызды сизге аманат кылып 5 жылга тапшырганбыз. Мен ошол ибадаткөй, диндар, такыва адамдар лично мага келип туруп, колдосок болобу деген, мен болот. Колдоңуздар. Мектептерге биздин келечек муун туура тарбия алыш үчүн иман сабагын киргизем деп убада бердим, мен ошон үчүн колдогом сизди. Атаңыз диндар, бекем, атанын уулу эле, сиз дагы атанын уулусуз, мен толук ишенем мен. Сиз бул нерсеге, мындай арам жактан келген бир дария таза суу агып аткан болсо, бир балчыктан суу агып кирген болсо, ошол дария булганат. Ошол адал казынабызга арамдан, казинодон бирөөлөрдүн тагдырын талкалаган, кыйраткан, кыжалатчылыкка салган, ошондой жактан келген акчаны биз каалабайбыз. Сизге өзгөчө кайрылуум. Сиз ошол жерде отурган 90 депутатка эч нерсе карыз эмессиз. Сиз элге карызсыз. Сизди эл алып чыкты, эл шайлады, эл койду. Бир тыйыныңызды эч ким алган жок. Сиздин башыңызды айлантып, шеф, чыгайлы, ар бир регионду кыдырайлы, сиздин аброюңуз өсөт деп туруп алып чыгып кыды. Сиз ошол жерде бир плоский экрандын астында отуруп туруп элге кайрылып, мен кече чыктым, бир тыйыным жок менин. Мен эч кимге барып жолуга албайм. Мени шайлагыла, анан кийин барып туруп жолугам десеңиз дагы ошол жерде өтөт болчуңуз. Эч биринин акчасын колдонбой туруп, эч кимге карыз болбой туруп, азыркы барган жана бар элек, жана ушул Кыргызстанда жашап аткан кыргыз элинин канын соруп аткан, мыйзамсыз иштерди кылып аткан, ушундай кем байлыктарды сатып, казып, өзүнүн чөнтөгүнө алып аткан, элдин кыйынчылыктан элди чыгарбай, элдин кызыкчылыгын ойлобой аткан олигархтар бар. Аларга сиз бир тыйын карыз эмессиз. Ошону эсиңизге салыңыз. Тарыхка кайтып кетейин.
2 жылдық тарихты қарайын арқаға қайтып. Сізді ошол жерге барып, сіз жатқан колонияға барып тұрып, Үсөн Қалмаматов, өзіңіздің бір туған ағаңыз Сабыр Жапаров, уулуңуз Рустам Жапаров, ошолор биринчи барып туруп, алдыда отуруп, Үсөн Қалмаматов сизди ошол жерде колониянын башчысын жакалап туруп алып чыккан. Сиз ошолорго карызсыз. Эл ушул жерде 10 күн, 15 күн үйүнө барбай ошол жерде ачка ток калып, площадьта садыр деп кыйкырган. Сиз ошолорго карызсыз. Сиз 30 жылдан бери Кыргызстанды туңгуюкка салып, Кыргызстандын келечегин сатып, Кыргызстандын келечегине камкор болгон ууруларга карыз эмессиз. Мен сизге ушинтип эле айтайын. Сиз эч кимге бир тыйын да карыз эмессиз. Бирөөгө иш орун да карыз эмессиз. Биз сизди бир иш орун сурайлы, бир место сурайлы, акча сурайлы деп колдогон эмеспиз. Мен Алай районунда сиздин өкүлүңүз болгомун. Мен сизге кайрыламын. 48 000 шайлоочу бар. Ошо 48 000-ни 25 000 катышты. 25 000 шайлоочунун 89% сизди колдоду. Ошо 89% элдин атынан, 20 000 элдин атынан кайрылам сизге. Сизди эл Кыргызстанды туңгуюктан, балчыктан, саздан алып чыгып кетет деп шайлаган, ишеним берген. Бизге 3-4 диплому бар. Академик, профессорлардын кереги жок. Кыргызстанды башкарып алыш үчүн жөнөкөй эле бизге кызматчы, андан кийин ушундай бир чарбагер адам керек. Бизге илимдүү, билимдүүсүн кереги жок. Сизге окшогон билимдүү, сизге окшогон көрөгөч, кыраң атанын уулу керек. Бизге арам тамак кереги жок. Биз чыдайбыз. Башка нерсени өнүктүрүңүздөр. Башка киреше булактарын издеңиздер. Бирок биздеги байлар бар. Ошол 2 миллиард өзүнүн чөнтөгүнөн эле төлөп кое турган. Бизде байлар бар. Кыргызстанда ар бир районду өзү багып ала турган. Бизде Кыргызда ушундай бир сөз бар го, эркексиңби? Ошол сен эркек болсоң, өзүңдүн районуңдон шайланып келдиңби? Сен өзүңдүн районуңду бакканга кудуретиң жетет. Ошол районуңду багып ал. Ошол районуңдун кен байлыгын багып, чөнтөгүңө салба. Ошол кен байлык элдикке кыяматта жооп бересиң. Тыйынына чейин жооп бересиң. Ошол байларды ушул Кыргызстандан байлык топтогондорго мен кайрылам. Ошол байлыгыңарды кыргыз элинин келечегине иштеткиле. Биздин келечек муун көчөдө бирөөнүн шыпыры, көчөдө бирөөнүн үйүнүн алдын шыпырбасын. Бирөөнүн туалетин тазалабасын. Бирөөнүн жумушун кылып берип болбогон бир акчаны албасын. Ошолорду ушул жерден миграцияга чыгарбай кармап калыңыздар. Мен сиздерге мына казино бул арам. Алла Тааланын наалаттанген кайсыл бир жерде мен жана бир туугандарым айтты, бизге мындай анан Россиянын гражданствосу бар келип анан кирип ойнойт. Ал юрунда чипуха ал нерсе. Биздин Кыргызстандын бир дагы жараны кирбесин. Бир дагы ашпозчусу дагы иштебесин. Охранниги дагы иштебесин. Көчө шыпыргычы дагы иштебесин. Бирок Кыргызстандын территориясында турган үчүн ага 24 саат бою Алланын наалаты жаап турат. Алланын каргышы түшүп турат ошол жерге. Кайсыл жерде разврат, ошондой күнөө иш болгон болсо, Алла кайт кылба деген арам иш болгон болсо, ошол жерге тынбай 24 саат бою Алланын азабы келип турат. Эми бир туугандар, бир нерсени мисал кылып айтайын. Сиздин денеңизге бир чиркей келип конду да, карап турасыз. Ошону сиз мынтип сөмөйүңүздүн учуна батат да, мынтип бассаңыз өлөбү? Бирок тута аласызбы, тута албайсызбы? Сөмөй менен тута албайсыз да, алакаңызга да илешпейт. Алакан менен урасыз, турабы? Кичинекей жерди чоң алакан менен урасыз. Ойлобойлу, ошол эле жерге Алланын каргышы түшөт, ысып көл эле убайран болот депчи. Канчалаган көрүп атасыздар тарыхта, караңыздар. YouTube'га кирип караңыздар, башка Индонезияда кандай арам нерселер болду. Деңиз келип жууп кетти эли менен кошо. Ошол жерде казино ойногондор эле өлдүбү? Жок. Ошол жерде арам иштерди, проституцияны өнүктүргөндөр гана өлдүбү? Гостиницаларды ачып? Жок. Бардык эли менен кошо кырылды, туурабы?
Японияда адамдын жаш түйүлдүктү заказ берип, түйүлдүктү 3-4 ай, 5 ай болгондо алып ошонун этин деликатес кылып кесип жеп, эл ошончолук акылдуу болуп кеткен эле. Алла Таала эмне кылды? Сууну көтөрүп туруп алып чыгып жууп таштады. Эмне? Ошол арам нерселерди суу менен Алла Таала жерди тазалап турат. Бир туугандар, Алланын аскери менен ойношпойлу. Алла менен ойношпойлу. Ким Алланы тапса, ал бардыгын табат. Ким Алланы жоготса, ал бардыгын жоготот. Бул дүйнөсү дагы күйөт, ахиретти дагы күйөт.